жетістіктер. Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университети улуттук аккредитацияны өткөрдү. Улуттук аккредитацияны тендер боюнча Билим стандарт көз карандысыз агенттиги утуп алган. Ушул аккредитацияда биз 9 бакалавриат программасы боюнча, 4 PhD докторантура программасы боюнча, 2 кесиптик билим берүү программалары боюнча аккредитациядан өттүк. Аккредитацияга деген Билим стандарт агенттигинин өкүлдөрү менен бирдикте Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынан, тактап айтканда Кыргыз улуттук университетинин, Бишкек гуманитардык университетинин, Кыргыз техникалык университетинин өкүлдөрү, билимпоздору, профессорлору, доценттери келип биздин университеттин билим берүү процессиндеги аккредитацияга туура келген шайкештигин баалап беришти. Аккредитация өзү негизи ошол окуу жайдын, башкача айтканда, ошол окуу жайда билим алып жаткан студенттердин жана билим берип жаткан профессор окуучулар курамынын билим берүү программасына болгон компетенттүүлүгү, ошондой эле билим берүү программасынын бүгүнкү күндө ошол эмгек рыногуна талабына жооп берип, күтүлүүчү натыйжаларды толук кандуу бере алабы, мына ушул максатта иш алып барылат. Сөзсүз түрдө чет өлкөлүк эксперттер бар. Алар өздөрүнүн тажрыйбасынын негизинде ошондой эле өзүнүн мамлекетинде, өзүнүн окуу жайында кандай тажрыйба болсо, ошонун негизинде сунуштарын берет. Мындан ары программа же университет кандай тармакта, кандай багытта дагы өнүгүп кетиш үчүн кандай иштерди жүргүзүш керек, иш-чараларды жүргүзүш керек. Биздин аккредитацияга тышкы эксперт катарында Федоров Михаил Васильевич катышып берди. Ал экономика илимдеринин доктору, ошондой эле геология минералдык илимдеринин доктору болуп эсептелинет. Ал учурда деген ошол Евразия элдердин ассамблеясынын генералдык директору болуп, секретарь болуп эсептелинет. Мне интересно, как человеку, который возглавлял университетскую лигу стран ОДКБ, и много интересных проектов, которые были реализованы по всему миру. И с этой точки зрения, конечно, большой интерес вызвал ваш университет, поскольку университет сегодня отвечает за основное направление развития. Я имею в виду не только образовательную деятельность, как центр трансформации мирового сообщества. Я думаю, что самое, пожалуй, главное здесь, что здесь университет, который готовит кадры для социальной сферы. Университет показывает свою организованность. Университет, в котором каждый, и студенты, и преподаватели, и сотрудники, они заинтересованы в результатах, и они не каждый сам по себе, они как единое пространство, которое работает на будущее. Поэтому мне представляется, что во всяком случае те проекты, которые я как гость страны, я являюсь заместителем генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и Африки, которая объединяет более 70 стран мира сегодня. Конечно, я понимаю, что с вашим университетом надо сотрудничать, надо работать. И не только для того, чтобы работать на подготовку кадров, работать на то, чтобы формировать понимание о том, в каком направлении сегодня движется мир и как его изменить в лучшую сторону. Эки күндүн ичинде окуучулар менен докторанттар, магистранттар, профессор курамы менен жолугушту, иш берүүчүлөр менен, бүтүрүүчүлөр менен. Ошондой эле университеттин программалары даярдаган өзүн өзү баалоо боюнча отчетторун карап чыгышты, изилдеп чыгышты, материалдык техникалык база менен таанышты. Ошонун негизинде бүгүн кечинде азыр өзүнүн корутундусун даярдап университетке тапшырды. Окуу жайдын көп жакшы жактары эксперттер тарабынан абдан баса белгиленди. Себеби бардык окуу жайларды эле цифровизация, башкача айтканда санариптешүү кандайдыр бир жолдо коюлуу жолунда жүрүп атат. Бирок биздин окуу жайдагы салыштырма эксперттердин анализи боюнча абдан жогорку деңгээлде деп баалап кетишти. Себеби бизде ошол электрондук журнал, ошол эле академиялык журнал, ошол эле
жана студенттердин окууга катышуусу жана башкалардын баары атайын QR коддор менен белгиленгени, практикага баруулар деги эле баардык жерлерге электрондук платформанын түзүлгөнү эксперттер тарабынан абдан жакшы бааланды. Ошондой эле жумуш берүүчүлөр тарабы менен биздин билим берүү сапатына болгон алардын биз менен болгон жолугушуулары, биз менен болгон талкуулары, ошол окуу пландарына киргизилген ар кандай учурдун талабына ылайыктуу предметтери боюнча дагы айтылган ой пикирлери эксперттерге абдан жакшы кызыктыруу калтыруу менен жакшы маанай тартуулап бизге ошондой бир жетишкендиктерибизди айтып кетишти. Ошол эле учурда эл аралык мамиле жана эң негизгиси материалдык техникалык базанын бүгүнкү күндө абдан бийик деңгээлде жасалгаланып, ошо заманбап атайын технологиялар менен ар бир кабаттар, ар бир окуу корпустары жабдыланып жатканы бул эксперттердин эң бирден бир абдан чоң көз карашы болду. Албетте бул биздин университеттин жетекчилиги ушундай билим берүү сапатына көңүл буруу менен студенттерге жана профессордук окуучулар курамына чоң шарт түзүүнүн бирден бир чоң ийгилиги деп эсептейбиз. Аккредитация жогорку деңгээлде өттү. Бардык биздин аккредитацияга катышып жаткан программалар аккредитациядан ийгиликтүү өттү. Эми ошол аккредитациялык агенттиктин протоколун алгандан кийин биз ошол аккредитацияны өттүк деп сертификат алабыз.